Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, чабандастар. Буюрса, жерге талда жүрөм. Бул жак Калыс досум. Калыстын атын тартканы келдим. Азыр ушул көкчөнүн маалыматын берем, достор. Бул жакка келгичеңди дагы сөзсүз сурайм, кандай ат? Улагы кандай? Мына ушул мастер ат экен. Такшалган, чабылган, көптөгөн палвандар чабып жүргөн, ишеничтүү, өзүмө деп алган ат экен Калыстын. Калыс. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келдик досум. Тынч шүгүр. Бу көк атты чыгарайлы элге. Ооба, көк атты элге. Бу көк атты досум буга чейин мен өзүм путум сынып калып, үйүрдөн кармагандан кийин караган адам жок болгонуна байланыштуу чыгаргам. Кәрим аканын каналына чыгарып 350 миң деп. 250 миңге 3-4 жерден кызуу кардалдар болгон. Берген эмесмин. Сатылбайт. Андан кийин ошо сатпайлы алып кала берейин быйыл. Үйүргө кой деген быйыл жайы менен минип багып. Күздө өзүм чабып ойнойн дедим да, күздө деле мен ат минген болбойт экен да, врачтар 1-2 жыл кое тур дегендер. Бул бирде улакта келгенимде жакшынакай эле жүрдүң эле? Ооба. Ала кеткен да кырсык. Азыр жакшыбы? Ден соолук? Кудайга шүгүр. Алла Ошо таала. буну караган эч ким жок. Кароодон эле баягындай болуп сатып атам, өзү ары кырып баягындай неме деле эмес. Бу Атам деле аксакал киши, башка дагы бир быштым бар. Мен өзүм ден соолугум жакшы болчу, эми ошо мат болуп калса ошону кармасам. Жанагы өмүрүн өткөрбөй ошо палвандарга берели деп. Ал быштың жана Абдыкалак аганын атына барат, Ооба. Жакшы, бунун өмүрүн өткөзбөй берейин деп атасың. Сезон азыр, Ооба, азыр эми ошо үстүндөгүдөй бир чабам минем деп кызыккан балдар болсо, ар кандай жерге апарып чабып ойносо, ойногону калат. Эми бул Ат деле Кудай кааласа ошо ишеничтүү, уят кылбайт иншалла. Ооба, эми Калыс баягы сен деле чабып ойнойм деп алган атың экен. Буюрса билип эле жүргөн ат да бул. Мен көрүп билип, ооба. Бул ушу өзүбүздүн айылдан эле жогорку айылдан Карачолок деген жерден сатылган. Ошол жактан сүйлөйлү. Муну Замаким Бакай деген акабыз бар. Ошол кишиден алып кетишкен. Мен бир досум алган экен, ошо досум анан кайра барып мен алган. Демек, күчтүү ат. Ат күчтүү, ишеничтүү ат. Бул чабып жүргөн. Сага кайра кандай болуп келип калды бу? Бул ат ошо досум, сен ал досум сага берейин деп эле ошо санап берген. Демек, жакшы. Жакшы. Достон алган болсоң, анда жакшы экен бул жагы. Ооба, быйыл эми жаман көрбөдүм бул атты. Өзүм чабып минип ойной албадым. Кимдер чапты, Калыс? Көп эле палвандар чабыптыр, Карачолокто жүргөн эле көп чапты. Ошол жерде өзүм укам деле чапты, мына жерде Бекиин таанысың палван. Ошо Бекиден мен аларда Замакимде жүргөн малында Беки чапкан экен. Беки кандай эле десем, жакшы деди. Анан аракка барганда эми аракта чоң палвандар көп чабыптыр. Берки досумда жүргөн малда. Анын эле видеолору бар. Сурашып, ушундай эле керек болот болсок жөнөтүп, далил кылып, Анан жанагы улактын аты деп чыгып атат. Алган адам деле маза кылсам экен деп алат да. Кудай кааласа, ооба, ошо рахмат айтып эле минип ойнойт. Мынакей, уят кылбайт. Атты эми үйрөтүп, эчтекесин үйрөтүш керек жок да. Бул ат кайра ошо даяр. жашыраак балдарды кайра бул ат үйрөтсө керек деп ойлойм да эми. Мына достор, аттын бычымын көрүп турасыздар. Мына казыктарын карагыла. Укмуш экен. Көшү, узундугу жакшы. Бу үйүр тууралуу кандай болду бу? Үйүргө өтө жакшы экен. Жүрөт. Улагы ишеничтүү. Бою канча чыгат? Быйыл 12 туар бээде жүрдү, Кудай кааласа баары бооз. Жакшы. Бою 1.55-тин тегереги болуш керек. 1.55. Таппайт экенбиз да. Мына энди эле көрүп турам. Ошондой чыгат. Бу ат дагы азыр минилбей эле үйдө турганга жемди азыраак берип эле неме болуп атканбыз. Дагы багып алса ат чыңгы эле жакшы ат. Эми азыр жарым эти менен да. Ат арыгыраак. Мына чабып ойной турган эти бар бирок. Азыр салып текшерип алса болот, досум, Ооба, Кудай кааласа чабып көрөм десе деле болот. Антип көп кыйнабайт го эми мындай 1-2 текшерип. Ооба, жоопкерчилиги менен. Минем деген адам чабып көрө берет. Тизгин менен барат, Кудай кааласа.
Жашы канча асый? Жашы 4 асый, жазга 5 асый болот. 4 асый. 7 жаш экен. Азыр жазга 8 асый болот экен мына. Күчүндө 8 экен жаш атай. болот. 5 асый болот. Жазга 5 асый болот экен. Ошол жерден токточу. Аттын кабагы достор. Моюну, көкүрөгү. Бул казыктары өзгөчө палбан экен да, мына караңыздарчы. Отто караңыздар. Таза экен. Жоош элеби? Карматабы? Жакшы. Казыктар Эмне жоош эле кудак. Казыктары сонун экен. Жакшы. Калыс. Досум, бу баары эле келип баасына такалат да, бу баасын кандай коесуң эми? Баасын жакын эле коебуз, сата турган кылып элечи. Өз биринчи Кәрмәкән каналында 350 миң, 250 миң ошо бербегенdim, аны бүт голосовойлор, верги скриншоттор немелерин жөнөтүп Эми биздин каналдан көрсө дагы. Өз бабы үйүңдө деле канча кымбат акчага бербей коюп базарга барып артына деле сатасың, бул деле ошондой эле нерсе экен да. Акыйкат Мен бул. бул содагерчилик башка иш эмес, өзүмдүн үйүмдөгү энчи малым. Бура келип келишип калсак беребиз. Баасын жакын эле 270 миң сом. Мынакей достор. Эми бул жанагы баада аттын соодасы болуп чечилип калган баа да. Ооба. Мына 250 миңге бербептир. Жанагы Османды айтып, анан реклама кылыш эмес, мына сатышка. Эми бу досум абалын бир сыйра түшүндүрүп кетти. Бу аттын жанына жолош эмес, жанына бара албай атыптыр азыр. Мына эми Алла таалам ден соолук берсин. Эми кырсыкты берген ден соолукту деле берет. Ооба, кудай кааласа. Ат бул жак. Буюрса калыстын оозунан кандай сөз чыккан болсо, ошолорго баардыгына далили жетишти. Ой пикириңерди жазып калтырыңыздар. Ушу калыс досума ден соолук каалап кеткилечи баарыңар. Көпчүлүктүн батасы. Бу бакытта досум. Ооба. Кудайым буюрса, бу биринчи жолу эмес, үчүнчү жолу кайталатып алдым дедиңби? Сынып атат, ооба. Эми бул азарт нерсе. Сыноо экен. Бул дагы атка жакында берет экен, анан сынган нерсе кайра кайталап. Эми ден соолук берсин. Кой берчи ошондой. Ушундай маалыматы менен чыкты достор. Ошо күчтүү палбандарга насип кылсын. 280 миң сом. Аркага иштетем, күчтүү балага мингиденсе, жетелеп кирсе, Баарына жарайт, баарына жооп берет. анан улак тийгенде өтө баягындай катып чыгат. Жаны чий берет, жаны улак тийгенде. Достор. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жерге тал, Жалалабад. Бу кличкасы бар беле? Көкжал. Көкжал.